Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Бала сыйкыры. 4-бөлүм. Автор Нурида Карабалтинская. Байыртадан элибизди бооруна катып келген улуу тоолордун арасында дагы бир наристе жарыкка келүүгө даярданып жатты. Назима, мени гана уккун, эч нерседен коркпо. Илгертен кыргыз аялдары ушундай аска тоолордун, шаркыраган дарыялардын боюнда эле наристелерин жарыкка алып келген. Жаратканын өзү берген түйүнүн өзү чечет, деп койчу тайыным. Ошондуктан эч нерседен камтынбообу? Эже, коркуп жатам. Тез жардам келбесе өлүп калсамчы? Ок, оозуңа таш. Ал эмне дегениң? Жакшы тилек жарым ырыс. Буйруса бул тун балаң болот. Аман эсен төрөп, артынан ини карындаштарын эриште келет. Түшүндүңбү? Жаман ойду ойлобо. Ооба, түшүндүм. Байкуш келин 60 тамыры сыздап, жаны кыйналып, толгоо тартып жатты. Апа! Ай жаным ай! Ох! Деп белин кайкалатып кыйнала. Чыда. Чыда алтыным, чыда. Бала төрөш оңой дейсиңби? Толгоо келгенде ыйын, макулбу? Аны кантип билем эжеке? Чыдатпай ылдый жакка тартылышкан катуу ооруну сезип жатасыңбы? Ооба. Толгоо деген аялдын жатын булчуңдары жыйрылып, баланы сыртка чыгарганга аракет кылат. Кана соткаң, ошондон улам карап тур. Ооруганы канча мүнөт сайын кайталанып жатат? 5 мүнөттө бир. Анда дагы бир тоо убакыт бар экен. Мен азыр келем. Алдымдан чыга калган күйөөсү мени кучактап калды. Эжекебай, кагылайын эжеке. Эч жакка кетпеңизчи. Сиз кетсеңиз келинчегим бир нерсе болуп калат. Бат эле тигил жерде соткам турат. Тез жардамга чалайын да. Эже, алар 1 саат мурун эле чыгып кетишкен дейт. Тоонун арасында таппай жүрүшөт окшойт. Атаны кокунгүн ай. Караңгыда кирейин деп калды. Мейли эми, дагы чалып көр. Биздин таксинин жанына улам бир жүк ташуучу машина токтоп жатты. Тиги келинчеги төрөп жаткан жигиттин аты Акылбек экен. Ал чуркап улам бир машинадан жолдон тез жардам көргөн жоксуңарбы деп сурап жүрдү. Намазканама намаз окканы токтогон машиналар, тамак ичкенге келген машиналардан түшкөн айдоочулар болуп, айланабыз адамдарга толуп кетти. Мен болсо, Назима кыйналса кошо кыйналып, ыйласа кошо ыйлап, аны менен кошо толготуп жаткандай болдум. Эжеке, ай апа, чыдабай баратам, деп тырышып колума жабышат. Маңдайынан куюлган терди сүртүп, бекем кучактап олтурдум. Эже, суу керекпи? Бир маалда машинанын эшигин ачып Каныш кирип келди. Ырас алып келбедиңби? Келе кой Назима, уурттачы кичине. Чыда чоң кыз. Дагы жакшы биздин ашканабызга туш болдуң. Жылдыз эжеме туш болдуң. Антпесе ай талаада олтурсаңар эмне болмок? Каныш, эшиктин алдына кишилер толуп кетиптир го, кирип жатышабы? Жок эже. Буйруса наристе жарык дүйнөгө келсин. Анан ыңаа деген үндү уккандан кийин көрүндүк сүйүнчү берип, андан кийин тамактанабыз деп жатышат. Тиги намазканадан чыккандар дагы баары Кудайга жалынып, аман эсен төрөп алсын деп ак тилектерин айтып жатышат. Мына, Назима, уктуңбу? Сен үчүн, сенин наристең үчүн баары Кудайга жалынып сурап жатышат. Ошол тилектер сага дем берет. Эже, ой жаным ай, чыдабай баратам. Эже, сиз чыгыңызчы, деп Канышка кайрыла. Каныш, сенин көзүңчө төрөгүсү келбей уялып жатат окшойт. Чыгып турчу. Каныш чыгып кеткенден кийин акырын ылдый жагын карасам, баланын башы карарып көрүнүп калыптыр. Өзүм үчтү төрөгөн менен төрөттү көргөндүн айырмасы асман менен жердей болот экен. Өзүмдү карманып, ичимден Кудайга жалына, наристени аман эсен чыгышын тилеп жаттым. Мына, эми толгоонун эң акыркы ачуу мүнөттөрү да келип калды. Чыдай албай кыйкырган Назима, аны жубатып кучактай калган мен. Убакыттар шашпай өтүп жаткансып башым айланат. Кана, дем ал. Терең дем ал. Кана, 1, 2, 3, ыйын.
Эжекебай ай, чыдабай калдым. Чыдайсың. Мына баланын башы көрүндү. Апа! Дагы бир аз. Дагы катуу ыйын. Баланын башын кыпчып саласың. Бол, дагы бир жолу. Этегимде тосуп олтурган ак сүлгүнү алдына тостум. Булк деген боюнча бала сүлгүгө түштү. Ала коюп, машинанын жарыгына карасам, бала унчукпайт, кыймылдабайт. О Кудай, сактай көр ай. Өзүң сактай көр. Өлбө кичинекейим. Ушунча тоо арасында канчалаган адамдар сени күтүп жатат. Жаша, жаша дейм. Баланын мойтойгон кичинекей оозунан каканагын, башкача айтканда, тонунун кесигин алып салдым. Далысына акырын чапкылап, колдорун иштетип, акылымдын жетишинче дем алдырганга аракет кылып жаттым. Оозуна акырын үйлөп, кайра жүрөгүнө массаж кыла бердим. Бир маалда акырын ыңаа деген баланын үнү чыкты. О жараткан! Аман алып калдың, ыраазымын. Назима, мына бизди кара, балаң тирүү, көрдүңбү? Күлүп да, ыйлап да жаттым. Ал да кошулуп тер баскан чачтарын кармалай, мага кошулуп ыйлап жатты. Уламдан улам баланын үнү катуулап чыга баштады. Аңгыча машинанын эшигин ача Акыл кирип келди. Эже, кандай? Акыл Кудайга шүгүр төрөлдү. Келинчегиң дагы, балаң дагы аман. Эже, ким экен, уулбу же кызбы? Эптеп аман эсен жарыка келсин деген жаным төрөлгөн наристенин ким экенин деле карабаптырмын. Акырын ороон ачсам, кыз бала экен. Акыл, Назима, силерди кыздуу болушуңар менен куттуктайм. Чоң рахмат, эже. Сиз кызыбыздын умай энеси болдуңуз. Сиз болбосоңуз эмне болот элек? Эже, дагы ичим ооруп баштады. Акыл, мен кызыңды кармап тур. Жок, эжеке, сиз эле алыңызчы. Бир нерсе болуп кетпесин. Мен сыртта турган аке-байкелерге сүйүнчүлөп келейин. Мына, 4 сааттан бери жаныбыздан кетпей Кудайга жалынып, мени колдоп турушту. Назима, коркпо, бул баланын тону. Баланын киндигин байлап коюп, Назимага карматып, өзүм анын жаткан жерин тазалай баштадым. Аңгыча жарыкчыга тез жардам машинасы келип токтоду. Кана, төрөп жаткан келин кана. Ал силер келгенче эле төрөп салды. Качан? Мына, таксиге кириңиз. Эже, саламатсызбы? Саламат. Төрөдүбү? Ооба. Мына, баланы алыңыз. Оролгон наристени фельдшерге сундум. Эже, чоң рахмат. Сиз эмне, дарыгерсизби? Жок, бирок 3-тү төрөгөн энемин. Рахмат, эже. Биз таппай Капчыгайды аралап издеп жүрдүк. Анын үстүнө караңгыда кирип кетпедиби? Сырттан тез жардамдын машинасы менен Назиманын апасы да келген экен. Күйөө баласынан уккан аял мен таксиден сыртка чыкканда чуркап келип кучактап калды. Эже, сизге рахмат. Сиз болбосоңуз, менин кызым эмне болот эле? Кызым да неберем да аман калганына сиздин эмгегиңиз чоң. Жаратканым сизге ден соолук берсин. Өмүрү кем болбоңуз, деп алкап жатты. Эч нерсе эмес. Ар бир аял мындайга туш келсе, мен кылганды кылмак. Жок, эже. Элдин баары эле сиздей эмес. Кудайым кызымды сизге жолуктурганына ыраазымын. Стоянкада турган адамдардын баары келишип, мени алкап жатышты. Аңгыча тез жардам машинасына Назиманы, Акылды, кызын, Назиманын апасын салышты. Эже, сиздин жакшылыгыңызды эч качан унутпайм, деген Назима мойнуман кучактап. Чоң рахмат, эже. Жамандык көрбөңүз. Эже, аман болуңуз, деп Акыл менен коштошо кафени көздөй жөнөдүм. Менин артымдан топтолуп турган адамдар кошо киришти. Үстү башымдын баары алып чыккан плед, шейшептер бүт кан болуп булганыптыр. Машинадан жынсы менен кофтамды таап, колумду жууп жатып, мурдума жаңы төрөлгөн ымыркайдын жыты бур дей түштү. Мындай жытты жыттабаганыма канча жыл болду. Көрсө, жаңы төрөлгөн ымыркайды кучактап олтурганга кийимиме анын наристе жыты сиңип калган экен. Кийимдеримди которуп кирсем, залга чоң стол жасап, жанагы 4 сааттан бери наристенин жарык дүйнөгө келишин күткөндөр кичине той жасап да алышыптыр.
Ар кимиси машиналарынан таттууларды алып чыгышып, кээ бирлери ичимдиктерден куюшуп, тос айта башташыптыр. Ой эже, келиңиз дасторконго. Ушул жерден бир наристе жарыкка келди. Сиздин артыңыз менен. Рахмат, отура бериңиздер. Эже, менин келинчегимдин боюнда бар. Докторго алып барбай эле сизге алып келейин? Деген кара тору жигит каткырып. Сүйлөйүн десем, тишим тишиме тийбей, калчылдап, чыйрыгып баштадым. Ой эже, эмне болду сизге? Нары жакта отурган жашы 60-тардан ашкан киши: балдар, муну шок абал деп коет. Жана келин менен ымыркай бир нерсе болуп калбаса экен деп автоматтык түрдө кыймылдап жүргөнсүз. Азыр баары жайлангандан кийин адамдын организми стресс абалында болот. Эй кыздар, эжеңерге ысык кофе алып келгиле. Көтөрүп келген кофенин кружкасына кичине коньяк куюп мага сунду. Ме, карындаш, муну ичип жибер. Жок, мен машина айдайм. Ой, эч нерсе болбойт. Кичине эле. Алдагы абалдан алып чыгат. Ысык бойдон ууртаганга калчылдаганым токтоп, эс ала түштүм. Зуля менен болгон окуядан кийин Турат кадимкидей өзгөрдү. Мурдагыдай кечкисин бир жакка жоголгону азайып, үйдө балдары менен отурганы көбөйдү. Баарын көрүп, билип турсам дагы билмексем боло, эч нерсени байкабаган адамдай мамиле кылып жаттым. Бир күнү жумуштан келсем, жумуштан жаңы келип, үй кийимин кийинип жаткан экен. Жылдыз, кандай? Жакшы элесиңби? Мен 2 күнгө эмгек өргүүсүн алдым. Эртең шаарга барып келбейлиби? Эмнеге? Качантан бери экөөбүз бир жакка барып, эс алып, тамак ичпептирбиз. Балдарды дагы алып алалыбы? Жок, экөөбүз эле барып келели. Жумушуңа чалып койсоң? Макул. Мен дагы жолдошумдун көңүлүн калтырбай, чакырган жерине барып коюуну чечтим. Турат өзүнүн машинасын айдап Бишкекти көздөй кеттик. Жумушундагы күлкүлүү окуяларды айтып берип, мени күлдүрүп бара жатты. Көптөн бери минтип сүйлөшүп күлбөгөнүбүздү эстеп койдум. Чындыгында акыркы жылдары өзүм машина айдап, эркектердин жумушунда өзүм кылып, аял эмес, эркек болуп бара жаткандыгым калыппы. Азыр жөн гана анын айтып берген тамашаларына чын ниеттен күлүп, жолдошум айдаган машинада өзүмдү үлбүрөгөн аялзаты катары сезип бараттым. Өзөндүн көркү тал болот, өрүштүн көркү мал болот, аялдын көркү эр болот, аргымак көркү жал болот деген Арстанбек атабыздын саптарын эстеп бара жаттым. Энеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок деген ата бабаларыбыздан калган макалды да эске түшүрдүм. Канча урушуп, талашсак да балдарыбыздын ата энесибиз. Бала кезден кошулуп, үй бүлө курганбыз. Кой, кечиримдүү болоюн. Жаңылды, бирок баары бир менин жанымда. Эркек жаза басса да аялдын кечирип коюусу керек, деп Зуля менен болгон окуяны кечирдим. Ал дагы бул теманы такыр козгогон жок. Бир чети мен үчүн жакшы эле болду. Өзүм минтип катуу ооруп жатканда ого бетер эски жарамды козгоп, кайра ошол күндөрдү эскергим келбей турду. Шаарга кирип барып, чоң соода борборун көздөй айдады. Жакшы, Италиядан алынып келинген аялдардын дүкөнүнө кирдик. Жылдыз, көптөн бери үстүңдү жаңыртпадың. Балдардын окуусуна акча табыш керек болуп, өзүңдү да ойлобой калдың. Азыр каалаган көйнөгүңдү алчы. Кичине өзүбүздү эле ойлойлу, менден белек болсун. Кыдырып жүрүп, 3-4 көйнөктү тандап кийип көрүп жаттым. Баары эле шалбырап чоң болуп калып жатты. Акыркы күндөрү аябай арыктап кеткенимди бүгүн сездим. Эң кичине деген размерди кийсем дагы чоң болуп калды. Жиза, ушул сага жарашты. Негизи эле ак көйнөк сенин өңүңө аябай жарашат. Кечирип кой мени. Аябай арыктап кетипсиң. Менин да сенин алдыңда күнөөм көп. Ооруп жатканыңда жаныңда болбой. Алаканым менен оозун жаап, андан ары сүйлөтпөй, күйөөмдүн жаш тегеренип кеткен көздөрүнө карап башымды чайкадым. Анын жаш тегеренген көзүнө карап, өзүм да ыйлап жибербейин деп барып, араң токтодум. Бутума жакшы туфли сатып алып,
Үстүмө аппак көйнөктү кие соода борборунан чыктык. Тоо түбүнө жайгашкан ресторанга кирип, караңгы киргенче тамак ичип олтура бердик. Скрипка черткен жигитке Турат заказ берип койгон экен. Ал мага жаккан француз композитору Поль Морианын чыгармаларынан аткарып жатты. Жаш кездегибиздей экөөбүз ортодо вальс бийлеп жаттык. Эмнегедир олтургандар, музыканттар, официанттар мени аябоо менен карап жаткандай сезилип жатты. Чындыгында аябай акыркы убакта арыктап, түз жерге олтурсам сөөгүм өтүп олтура албай калгам. Ошол күндөн баштап балдарым дагы, жолдошум дагы мага башкача аяр мамиле жасай башташты. Турат балдарын отургузуп алып, мен жөнүндө, менин оорум тууралуу сүйлөшкөн окшойбу. Жылдыз, сен эс ал үйдө жатсаң кандай болот? Мен жумушумдан отпуск алып, тоону иштете берем. Жок, мен үйдө отура албайм. Ишкана мени алаксытып жатпайбы? Мейли өзүң бил. Бирок өзүңдү аясаң, баягы күнкүдөй болуп толготкон аялдарды төрөтүп жибербей. Ал дагы Кудайдын мага жиберген сыноосудур. Бул жашоого дагы бир нарсенин келишине жардам кылдым да. Эртең менен ишке барып, кечкисин үйүмө кайтып, окшош күндөр өтө берди. Бир күнү өзүмдү жакшы сезбей эртерээк келип жаттым. Таңга жуук бир башкача түш көрүп жаткан экенмин. Бийик, ак мөңгүлүү аска тоолордун арасында жүрөм. Кадимкидей үшүп, бийик тоолордон ылдый түшө албай кыйналып жатам. Бир маалда бою чоң, алп, ак күмүштөн зоот, бийик жалтылдаган башында туулгасы бар, белинде жерге тийген арс кылычы бар адам пайда болот. Келип эле мени алып туруп тоодон ылдый ыргытып жиберет. Ай деп кыйкырган бойдон ойгонуп кеттим. Жылдыз, ойгончу. Эмне болду? Жаман түш көрүп жатасыңбы? Турат ойготуп жатты. Ох, ушундай бийик тоолордун башында түшө албай жүрүптүрмүн. Бир нур чачырап турган алып баатыр пайда болуп, ылдыйды көздөй ыргытып жибергенде ойгонуп кеттим. Тоо деген жакшы да, буйруса айыгасың. Ары бурулуп, кайра уйкуга кетти. Уктай албай, ары-бери оодарылып жата бердим. Бул эмне деген түш болду? Түштүн мойну кылдай ичке болот. Оңго жоруса оң жака, солго жоруса солго кетет дегенди эстедим. Буйруса, бул түш аян түш болуп, менин оорууман айыгат экенмин, деп жакшылыкка жоруп койдум. Бир күнү жумушума барып, тамак аштарды түшүрүп коюп, олтурайын десем эле көңүлүм айнып, чыдабай кусуп баштадым. Акыркы убактарда тамак ичким келбей, ичсем да сиңбей калган. 2-3 күндөн бери шаурма саткан уйгур баланын жанынан өтсөм, жегим келген. Бүгүн дагы азык-түлүк алып жүрүп, бир кичине шаурма жасатып алып жеп алгам. Улам куса берип, ичимде суудан башка эч нерсе калбай калды. Алло, Сырга Асановна, саламатсызбы? Мен Жылдыз. Жакшы, эмне эле терапия алганга келбей жатасыз? Мен бошобой эле. Негизи кызык элесиңер да. Сиз түшүнүп жатасызбы? Сиздин оору келбей, ар кайсы бүбү бакчага барса эле айыгып калуучу оору эмес. Эмне болуп жатасыз? Тамак ичсем, сиңбей кусуп жатам. Бул оору акыры ошого алып барат. Тамак сиңбейт, кыйнала бересиз. Эртеңден баштап келиңиз дагы ооруканага жатыңыз. Мен ушул айдын аягында жатсам болобу? Эмки жумада баламдын контрагын төгүп коюп жатайын. Кызык неме экенсиз? Өлүп калсаңыз балаңыз да, күйөөңүз дагы, контрагы да калат. Көңүлүмө тийчү сөздөрдү айтып туруп, телефонду өчүрүп салды. Башка чапкандай эле олтуруп калдым. Кайра окшутуп баштаганда сыртты көздөй чыктым. Саламатсызбы, акушер эжем? Дайыма бизге келип тамактанып жүргөн жигит жайдарылана учурашып. Саламатчылык, өзүң жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Эже, Бишкектен Баткенге чейин сиз жөнүндө сөз болуп, сизди мактап жатышат. Ооруп келип калганыңызга укол сайып берип, акчасы жок ашууда бузулуп калсак, курсагыбызды тойгузуп жүрөсүз. Канчообуз карызга тамак ичип, төлөгөнү төлөп, канчасы акчаңызды бербей качып жүрүшөт. Эми буйруган күнү төлөп кетишет да. Орозодо бекер эле ооз ачырып жүрөсүз.
Жолдо калган канча киши бул жакка жатып, эртең менен кетип жатышат. Көп соо иштерди элге жарыя кылбай эле жасап жатасыз. Кудай өмүрүңүздү узун кылсын. Рахмат иним. Жакшы сөзүң үчүн рахмат. Дарыгердин жүрөгү ооруткан сөздөрүн бул жигиттин жакшы сөздөрү жууп кеткендей болду. Анын эртеси дагы кусканым токтободу. Турат, мен сени менен сүйлөшөйүн дегем. Эмне болду? Өң да жакшы эмес. Мен 3-4 күндөн бери окшуп, кусканым токтободу. Дарыгерге чалсам, акыркы стадияларда ушундай боло баштайт. Ооруканага жат деп жатат. Мен бирдеме болуп калсам, жок, сүйлөбө. Сен айыгасың. Эч нерсе болбойсуң. Сөзүмдү бөлбөй турсаң, эгерде мен жаман айтпай, жакшы жок, бир нерсе болуп кетсем, балдарымды коргулба. Экөө чоңоюп калды. Алардан санаам тынч. Кичинекейимди жакшы кара. Ал дагы эле эненин мээримине муктаж. Көбүрөөк эркелет, кучакта, жакшы сөздөрүңдү аяба. Эмне деп жатасың? Сага азыр эрте. Балдарыбызды чоңойтуп, ошолордун жакшылыгына күбө болобуз. Аңгыча эшик ачылып, кичүү уулум чуркап келип кучактап калды. Жакшы эле акырын сүйлөшүп жаткансыганбыз. Аркы бөлмөдөн угуп калган окшойбу? Апа, сиз өлбөйсүз, уктуңузбу? Эч качан өлбөйсүз. Менчи? Мен кантем, апоу? Мени таштап кетпеңиз. Апа, апоу! Бакырып, токтоно албаган уулумду кучактай ыйлап жаттым. Эртеси эрте конуп, бир чыны сүт куюлган кофе ичип алайын деп ашканага кирдим. Жарымында иче албай окшуп, кайра кустум. Үй бүлөлүк дарыгердин Бишкектеги ооруканага жатканга кагаздарды алып алайын деп поликлиникага жөнөдүм. Окшуганым басылбаганынан жакын жердеги аптекадан дары сураганы кирдим. Чоң кыз окшуп, кусканым басылбай жатат. Дарыгер дагы 40 мүнөттө келет экен. Дары барбы? Баягы күнү шаурма жедим эле, же ууланып калдымбы? Эже, канча күндөн бери ушундай болуп жатасыз? 4 күндөй болуп калды. Кусуп жатсаңыз, анда дары алган чакты тест алып салып көрүңүз да. Кандай тест? Кандай болмок эле? Кызык. Балким боюңузда болуп калгандыр. Койчу. Каяктан? Менин жашымда. Канчадасыз? Жаш эле көрүнүп турасыз го? Мен 43-кө чыктым. Анда жаш көрүнөт экенсиз. Жок. Боюмда деле жок болуш керек. Анын үстүнө башка оор дарт менен ооруп жүрөм. Эже, эми тест алып, бул поликлиниканын дааратканасына кирип, текшерип чыгыңыз да. Эмнеңиз кетмегиле? Макул, берчи бирди. Тиги кыздын айтуусу менен дааратканага кирип тестти салып олтуруп калдым. 2 мүнөт телефонумду карап алаксып кетипмин. Тестти колума алып, жакындатып көрүп, таң калганымдан кыйкырып жибердим. Ай! Эмне болду, тынччылыкпы? Сырттан пол жууган аялдын үнү чыкты. Тынч эле кечиресиз. Оозум ачылып, тестти кармаган бойдон аптекага жөнөдүм. Чоң кыз, муну карасаң? Ой, эже, 2 сызыкча турат, куттуктайм. Жок, бул жөн эле брак тест окшойт. Дагы башка түрлөрү барбы? Ооба, бар. Эмне, эже, күйөөңүз жок беле? Тиги кыз жаман көзү менен карай. Жок, күйөөм бар эле. Бирок канча тест бердиң? 4. Бирөөсү аябай кымбат экен. Бере бер. Кымбат болмоктон боло берсин. Кызык эже экенсиз. Тестти кармаган бойдон сатып алган сууну кулкулдата жута, кайра поликлиникага келдим. Пол жууган аял жаңыдан даараткананы жууп жаткан экен. Ой, эмне дагы киресиңби? Капырай дегеле мени бүгүн эс алдыртпайт экенсиңер го. Эмне оңой дейсиңби? Күндө ар кимдин артын тазалаш. Деп наалып кирди. Бөтөлкөдөгү сууну түгөтө ичтим дагы, кайра дааратканага кирип, 4 тестти салып күтүп калдым. О, жараткан, колдой көр. Баардыгы тең биринчи тесттей чыкса экен. О, Кудай, үнүм сага жетсе экен. Мына, салынган тесттердин четкисин алып чыктым. Кудайым-ай,
Биринчи тестте бажырайып 2 кызыл сызык турат. Экинчиси анда дагы 2 сызык. Үчүнчүсү мына ишен дегенсип 2 кызыл сызык көрүнөт. Акыркы эң кымбат деген 4-чү тестти алып чыктым. Анда дагы мени көр дегенсип 2 сызык турду. Көргөн көзүмө бир ишенип, бир ишенбей жүзүмдү жашка жуудуруп сыртка чыктым. Ай келин, соолсуңбу? Таң атпай келип алып эле дааратканада жүрөсүң. Эми шолокто ыйлап алыпсың. Деги акыл эсиң ордундабы? Мени оңурайып карады. Алтыным эжеке, буйруса баары сонун, керемет. Мындай жаңылык 3 уктасам түшүмө кирген эмес, деп аялдын бетинен өбүп алдым. Эмне жаңылык? Эже, мен кош бойлуу экенмин. Анда сонун болгон тура. Ошондой дейм да, эмне эле ыйлап жүрөт десе. Кагылайын, ырас болгон тура. Менин да сендей кызым бар. Аман эсен төрөп ал. Рахмат эже, айтканыңыз келсин. Кубанычым койнума батпай, үйдү көздөй жөнөдүм. Короодо Тураттын машинасын көрүп чуркап үйгө кирдим. Турат, кайдасың? Мен бул жакта. Галстугун байлаган Турат мени карады. Сүйүнчү, жакшы жаңылык айтайынбы? Айт. Сүйүнчүсүн бересиңби? Албетте. Эмне деген жаңылык? Мындай кубанганыңды көптөн бери көрө элек элем. Анда буларды кара. Чөнтөгүмдөн тутамдаган бойдон тесттерди алып чыктым. Бул эмне? Тест. Бир топто барып, эмне экенин түшүнгөн Турат таң кала мени карады. Кимдики? Меники да. Эмнеге окшоп кусуп жатканымды түшүндүңбү? Чын элеби? Чын эле. Сен айткандай кеткенге мага эрте экен. Баягы профессордун айтканы эсиңдеби? Сенин дартыңды бала айыктыра алат деген. О, Кудай, сонун болгон тура. Кечинде майрамдык дасторкондой атайлы. Макул, менин кубанычыма чек жок. Бирок мен кайра поликлиникага кеттим. Эми онколог дарыгерге эмес, аялдардын дарыгерине барып келейин. Талон алып, өзүбүздүн жашаган жерим боюнча караган гинекологдун жанында кезек күтүп отурдум. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, посмотрите, пожалуйста, я, оказывается, беременна. Сколько вам лет? 43. Вы в своем уме? Дети есть? Да, 3. Тогда зачем вам так поздно рожать? Если и вы родите, то в вашем возрасте может родить Дуана или еще кого-то больного ребенка. Чем вы думаете? Лучше завтра приходите на аборт и растите других ваших детей. Аңкылдаган орус аял колума кагаздарды карматып чыгарып салды. Тердеп турган кишинин башынан ылдый муздак суу куюп салгандай болуп туруп калдым. Кызым, эмне болду? Кирип чыктыңбы? Кол жууган аял жаныма келип. Сенин жашыңда төрөгөн бала оорукчан болуп калат. Алдырып сал деди. Өлүгүңдү көрөйүн. Оозуна таш. Ошол орус катынын оозуна. Эмне деп тантыган? Укпа аны. Орустар бирден ашык төрөбөйт. Ошондуктан сүйлөй берет. Андан көрө башка кыргыз врачка баргын. Чын эле? Башка да врачтар бар да, рахмат эже. Мурда кээде көрүнүп калып жүргөн кыргыз врачтардын адресин таап, ага жөнөдүм. Кезегим келип, ал кыргыз эжеге кирип бардым. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Эже, мен кош бойлуумун. Эң жакшы. Өзүмдүн врачыма барсам, жашың өтүп кетипти, төрөгөнгө болбойт деп салды. Кайсы врач? Татьяна Юрьевна. Жашың канчада? 43. Мен сени бир 35-терде деп ойломокмун. Демек, аябай жаш көрүнөсүң. Демек, паспорттогу жашты эмес, биологиялык жашты эске алышыбыз керек. Ал кандайча? Аялдардын баары бирдей болбойт да, генетикалык жактан караш керек. Апаңыз кичүүсүн канча жашында төрөгөн? Апам 40тан ашканда, тайенем да 40тан ашканда төрөшкөн. Мына, айтпадым беле. Дегеле биздин кыргыз энелер илгери 50ден ашып деле татынакай, акылдуу балдарды төрө өстүргөн. Тиги орус эжеңдин сөзүнө көңүл бөлбөй эле кой.
Мен сага Бишкекке генетик врачка кагаз жазып берейин. Барып, анализ тапшырыңыз. Макул. Эч камтама болбоңуз. Буюрса баары жакшы болот. Чоң рахмат. Чиркин. Сөздүн күчү канчалык. Жанагы орус врачтын айткан сөзүнөн жер көчүп, башым айланып турганда, бул эженин сөзү кайра мени эсиме келтирип, жашоо күйүндөдү. Дарыгердин кагазын көтөрө генетик дарыгердин эшигинин алдында турдум. Мына, бир кишиден кийин менин кезегим келет. Кудайым ай, дагы эмне деп салар экен? Жүрөгүм түпөйүл тартып, колумдагы кагазды сүргүлөй бердим. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кабинеттин төрүндө турган столдо жашы 60-тан өтүп калган ак чачтарын түйүп койгон сүрдүү аял дарыгер отурган экен. Кана, келе кой, кагаздарыңды берсең. Сүрдүү көрүнгөнү менен маданияттуу, жылуу сүйлөгөн эжени уга терең дем алдым. Негизи, дарыгерлердин арасында адамга жылуу сүйлөгөн дарыгерлер бар, бирок аз. Андайлардын далайын баштан өткөргөн жаным, өзүмдү жакшы сезе, маңдайымда турган отургучка отурдум. Кана, жакшы, демек кош бойлуу турбайсыңбы? Ооба. Жашың 43, жакшы. Эмне, башка балдарың жокпу? Бар, 3. Ден соолуктары жакшыбы? Жакшы. Анан эмнеге генетика анализ тапшырганы келдиң? Участкалык дарыгер, бул жашта төрөгөн кооптуу, акыл эси кем, оорукчан бала төрөлүп калат, алдырып сал деп жатат. Анан башка кыргыз эже бар, ошого барсам силерге жиберди. Сарсанага батпай анализ тапшырып көр деп. Кыргызсыңбы? Ооба. Күйөөң кыргызбы? Ооба. Жет атаңар тең кыргызбы? Мен таң кала эженин мээримдүү көздөрүн карай токтоп калдым. Таң калбай эле кой, кызым. Кыргызда жет ата өтпөй кыз бербейт деген табу, тыюу атам замандан бери келе жатат. Кыргыз өзү 40 уруудан турган эл. Ата бабаларыбыздын акылдуулугуна чек жок. Жет ата өтмөйүнчө кыз бербей, каныбызды таза сактап келишкен. Байыркы убакта бир уруу же жакын туугандардан бирөө үйлөнөбүз дей турган болсо, экөөнү өлүм жазасына тартып салышчу экен. Ошондуктан каныбыз таза, төрөлгөн балдарыбыз акыл эстүү. Байыртадан генетика илимин терең түшүнгөн бабаларыбызга ыраазычылык билдиришибиз керек. Бизде аз пайыз гана кан менен берилген кем акылдык оорулар катталат. Көбүнчө бизде жашаган күрд, түрк, өзбек, тажиктер кайрылат. 2 ата өтпөй кыз бере беришип, кандары бузулган. Жалаң акыл эси кем, жинди балдар көп төрөлөт. Жакында эле бир түрк үй бүлөсү келиптир. Аялынын боюнда 7-чи баласы бар. 6-оонун 2-өө гана аң сезимдүү, 4-өө кем акыл. 7-чисин төрөгөнгө болбойт десем, Кудай берип жаткандан кийин төрөш керек дейт. Ошондой, кызым. Азыр процедурныйга барып, анализ тапшыр. 1 жумада чыгат, келип алып кет. Эч кандай кейибе, бардыгы жакшы болот. Таза абага чык, пайдалуу жемиштерден же, макулбу кызым? Анан УЗИге бир түшүп кой. Макул, рахмат эже. Кадимкидей көңүлүм көтөрүлө, кыңылдап ырдай сыртка чыктым. Айланабызда кандай гана жакшы адамдар бар. Генетик дарыгердин кылган мамилеси, сүйлөгөн сөзү оорудан айыктырып койгондой сезилди. Аңгыча телефонума чалуу келди. Алло? Алло, ай, подружка, кандай? Апей, барсыңбы? Бармын. Такыр дайының жок? Көптөн бери бошобой жүрдүм. Тоого келе жатканда келегет, манты түйүп жатам. Сен жактырган аш-кабак менен. Макул. Менин да сага айтып берер көп жаңылыгым бар. Жумуштарымды бүтүрүп коюп, Гулянын үйүнө барып калдым. Дарбазасы шалдырттап ачылып, Гуля чыга келди. Апей, сен өзгөрүп кеткенсиң го, кандай? Жакшы, өзүң кандай, Аяш, балдар? Баары жакшы. Жылдыз, сен көзүмө башкача көрүнүп жатасыңбы? Же менин көзүм башкача көрүп калганбы? Эмне болуптур? Өңүң жакшынакай болуп калыптыр. Кер сары тартпай, ак жуумалынан тартып.
Мурунку жылдызга окшошуп калыптырсың. Көзүң дагы жанып, кичине толуп алгансың го. Укмуш элесиң да досум. Жөн эле көзүң, сезимиң рентген нурларындай эле көрөт. Могу шоколадты иним берип жибериптир. Швейцарияныкы экен. Чай ичели. Жайдары мүнөз шакылдаган Гуля айланта мени карап, мактоосун түгөтө албай бара жатты. Буркураган ысык мантысынан жеп, чайыбызды ичип жаттык. Кана, айт эми. Кыскача айтканда, мен кош бойлуумун. Чын элеби? Оозуңа май курбум. О Кудай, тилегиңизди берген экен. Аяшыма чоң рахмат. Тиги катып койгон сүрсүгөн бир чучугум бар эле. Ала барып бышырып берчи. Жинди кыз, эмне кылган үчүн бышырып берейин? Түшүнөсүң да. Экөөбүз тең күлүп алдык. Гуличка, кеп анда эмес. Мен баягыда тоодон бир келинди төрөттүм. Анан ошол Токтогулдан келе жатып, Капчыгайга жеткенде толгоосу күчөп, суусу кетип калыптыр. Ошол анан мен төрөтүн кабыл алып, кыз төрөдү. Анан кыйын экенсиң. Менин жүрөгүм түшүп, калтырап калмакмын. Мен деле корктум, бирок айла жок. Келин сенин кызың менен тең, 18 экен. Тез жардам телефон тартпагандан тоо аралап издеп жүрө беришиптир. Кокуй. Анан кантип төрөттүң? Кудайдын буйругу да. Мен жөн гана себепчи болдум. 4 саат алышып жатып, аман эсен төрөтүп, тез жардамга салып жибердим. Апасы, жолдошу келиндин өзү алкап баталарын берип кетишти. Ишенесиңби? Ошол наристенин аман эсен жарык дүйнөгө келишин жараткандан тилендим. Чын ниеттен, чын жүрөктөн. Келин кыйналса, кошо кыйналдым. Ыйласа, аны кучактап алып, кошо ыйладым. Акыры аман эсен төрөлдү. Ыйлабай чыккан баланы көргөндө Кудайга үнүм жетти окшойт. Жаңы төрөгөн келин коруп калбасын деп, ага билгизбей, оозу мурдун оозум менен соруп тазаладым. Мен жийиркенмек болушум керек. Ошо, болгон күчүмдү, акылымды жумшап, көргөн видеолорду, кинолорду эстеп аракет кылдым. Ымыркай кыңылдап үн чыгып, мен дагы бул жарык дүйнөгө келдим деп ыйлаганда кошо ыйладым. Балдарымды төрөгөндө дагы мынча корккон эмесмин. Баары бир жаныңда ак халатчында жүргөндө дарыгерге ишенет экенбиз да. Ал эми 2 тоонун ортосунда көзүн алайткан 18деги келин. Андан 1-2 жашка улуу 20дагы жигит. Сенден жардам күтүп, тун баласын жарыкка алып келгенге жардам беришиңе ишенип отурганда өтө кыйын. Арадан 1 айга жакын убакыт өтүп, мына минтип кош бойлуу болуп отурам. Канча дарыландым. Башка өлкөлөргө чейин барып төрөйм деп аракет кылып, андан эч жыйынтык чыккан эмес. 2 тоонун ортосунда мен жарык дүйнөгө келишине жардам берген наристе, дагы бир наристени ээрчите келди. Көрсө, илгертен кыргыздар баланы бала ээрчитип келет деп ырымдашканы бекер эмес экен. Эмне болсо да жүрөгүң тоо экен, мен коркуп, макул болмок эмесмин. Мен муну жараткандын мага карата сыноосу деп сездим. Сонун болуптур. Эми аман эсен төрөп алсаң, бул кыйналган күндөрүң да унутулат. 1 жумадан кийин генетик дарыгерге анализдерди алып келип кайра бардым. Саламатсызбы? Саламат. Эже, мына анализдер. Мен сеникин кечээ эле көрүп койгом. Куттуктайм. Сенде эч кандай хромосомалардын өзгөрүүсү жок. Баары сонун. Эч кандай карама-каршы нерсе жок. Ал эми тиги орус эжеңе көрүнбөйт эле кой. Алар көп болсо 1-2 бала төрөшөт. Илгери 50ден ашкан энелерибиз төрөгөн. Биздин генетикабыз алардыкындай эмес. Биздин энелер бекем, чымыр. Ошондуктан бул кыргыз улут болуп кылымдардан бери сакталып келе жатат да. Бир топ убакыттан кийин УЗИге түшкөнү бардым. Эже, бала жакшы чоңоюп жатыптыр. Таң калыштуусу, жатындын ичинде 4-5 майда шишикчелер бар экен. Миомасы бар аял. Оңой менен боюнда болбойт. Сиздики бир Кудайдын эле кудурети менен болгон окшойт, деп калды. Демек, мен деле Кудайга керек окшойм да.
Сыртка чыгып баратып, баягы түрк апанын айткандары оюма кылт этти. Көкүрөктө шишик болсо, жатында да болот. Күйөөңө, жакындарыңа болгон таарыныч быжырап шишиктерге айланып кетиптир. Кечиримдүү бол. Таарыныч, муң кайгы капаны кекти жүрөгүңө сактаба. Антпесе аялдын таарынычы чогулуп барып, көкүрөк менен жатынды талкалайт, деген сөздөрү эсиме келе түштү. Арадан 5 жыл өттү. Жаратканым жаркыраган жаз айында Жазгүл деген кыз берди. Ошол кызым азыр 5ке чыкты. Үй бүлөбүздүн жарыгы дагы. Күнү, дарысы дагы Жазгүл. Кызымды төрөп 2,5 жылдай эмиздим. Баягы шишиктерден дайын жок. Ден соолугум ордуна келген. Улуу 2 уулум Америкада окуп иштешет. Апа өлбөчү, деп ыйлап жаткан балам студент, МГУда окуп жатат. Турат азыр жакшы. Эл аралык ишканага ишке орношкон. Кызым экөөбүздүн көзүбүздү карап, алаканына салып, бөпөлөп турат. Ал эми өзүм улуттук тамак аштарын тартуулаган ресторанды иштетем. Кызым бала бакчага барат. Ата-энесинин эркеси, эрмеги. Буга чейин кыргыздын салт санаасын, көп адатын, тамак ашын, маданиятын кылдат изилдеп окуп келгем. Ал эми байыркы кыргыз медицинасын көңүл бурчу эмес экенмин. Бир туруп батышка, бир туруп чыгышка. Деги эле койчу, кыргыздардан башка жактын медицинасына чуркай берген экенмин. Кылымдардан кылымга өтүп келе жаткан умайчылык, таапчылык, куучулук өнөрлөрүн жерип келе жатканыбыз чындык. Менин абалым оорлоп, заманбап медицинанын алы келбей калган учурда мага бала, наристе сыйкыры жардамга келди. Бекеринен эл арасында балалуу боло албаган үй бүлөлөр бала багып алгандан кийин балалуу болгон учурлар көп. Жалаң гана дененин дартын аныктап, айыктыра бербей, адамдын жан дүйнөсүн кошо дарылоо керектигин билүүгө тийишпиз. Оорунун баары адамдын жан дүйнөсү менен байланыштуу экендигин азыр заманбап медицина изилдеп баштады. Ал эми бул байланышты ата-бабаларыбыз байыртан эле билишкен тура. Урматтуу угармандар, чыгарма ушуну менен соңуна келип жетти. Чыгармага карата болгон ой пикириңиздерди комментарийге калтырып кетиңиздер. Чыгармадан ким кандай тарбиялык маани ала алды? Ал эми менин ой пикирим боюнча, бул чыгармада адам жамандык кылса дагы, жакшылык кылса дагы өзүнө кайтып келээрин белгилеген. Ошондуктан ар бир инсан кимдир бирөөгө жакшылык кылып жатып, ал жакшылыкты өзүнө кылып жаткандыгын аңдап туюусу керек.